теңгенин курсу түшпөдү. Анан биздин баягы улуттук банк болсо сомдун курсун болсо кармап туруп атат да. Бирок эми Казакстан коңшу, анын ичинде Россияда деле абал ошол өздөрүнүн рублуна байланыштуу кичине баягы оң сол болуп атат да. Ошол байланыштуу биздин экономикабызга кандай таасир бериши мүмкүн да, себеби мындай адистер, экономисттердин баары аябай азыр коңгуроо алып атат да. Билинбеген менен эми Кыргызстанга деле бизде баягы соода алмашуу, экономикалык алакалар бар да. Бул эми эмне себептен чыгып аткан экономикалык тармагын карашыбыз керек да. Азыркы маселе өнүккөн, өнүгүп келаткан мамлекеттер болот. Өнүккөн мамлекеттер жанагы экономикалык чоң депрессия болуп, ошонун жанагы күчтүү валюталары өнүгүп келаткан мамлекеттерге агым күчтүү болуп, Бразилияга, Россияга, Казакстанга, Турцияга келип, бизде жанагы валютанын көптүгүнөн улуттук валюта төмөнкү курста кармап турган. Азыр ушу өнүккөн Европа, Америка мамлекеттерде экономиканын да өсө турган кыймыл башталды. Эгерде экономиканын өсө турган кыймыл башталса, ага обязательно финансылык жанагы валютанын агымы керек. Бул кан тамыр система сыяктуу. Албетте өнүккөн мамлекеттер жанагы дүйнөлүк баадагы чоң валюталык каражатты өзүнө тарта баштады. Валютанын аздыгынан жана улуттук өнүгүп келаткан мамлекеттердин туруктуулугу начарлап, орусча айтканда цепная реакция деп коет. Бул Турцияда башталды, Россияда, Казакстанда, Кыргызстан мына ушундай тоскоолдукка туруктуулук бере алабыз, бере албайбыз деп мына азыр коркуп турган мезгил. Бул ушу жана Кыргызстан өзүңүз билесиңер, чакан кичинекей мамлекет болгондуктан биздин жана улуттук банктын өзүнүн ички жана каражат боюнча ошо валюталык резерв бар болуш керек. Эгерде чын эле биз жалаң импорт менен жашаган мамлекетпиз, келип аткан оокат биз эч качан товар чыгарбайбыз. Ошо бизге келген Кытай, чет өлкөнүн, ошо Россиянын товарлары ушу валюталык чоң деңгээлдеги агым менен келсе, биздин улуттук банктын кудурети жетпей калышы мүмкүн. Же болбосо бул инфляцияга алып келет. Жана сом аркылуу биздин бүгүнкү 15 сомдук товар эртең 23 сом болуп, инфляция күчөп кетиши мүмкүн. Анан мисалы көп эксперттер, экономисттер ар кандай айтып атат да, алардын ичинде пикир бар да, ошол Казакстан дагы Бажы союзуна киргенден кийин аларда абал ушундай болуп атат депчи. Ошо Бажы союзуна дагы байланыштырып атышат да. Бул ошондой беле? Бул утопический прогноз. Турция эч кандай Бажы союзуна кирбейт. Ошо Казакстанга тиешелүү. Жок, ошол Казакстанда багы курс теңгенин курсунун төмөн түшүшү, анан Казакстан улуттук банкы ошол курсунун кармап калбаганына байланыштуу ушундай сөздөр айтып. Ошол эле Бажы союзуна деген Россиянын өзүнүн стабилдик фонду, валютный запасы көбүрөөк болгон үчүн, ошонун мамлекеттин аткаруу комитетинин өзүнүн туура жанагы каражаттык саясатын туура жүргүзүш үчүн Россия эле таможня союзда Беларусь эле кармалып турушат. Бул ички ошо аткаруу өкмөтүнүн жана финансылык каражаттагы стратегиясын туура эмес иштетишинен чыгып атат. Бир гана ошо таможня Бажы союзунун күнөөсү деп айтпаш керек. Анан эми баягы Казакстан албетте алардын экономикалык көрсөткүчтөрү дагы биздиге салыштырмалуу эми асман менен жердей да. Кыргызстанда биздин ошо улуттук банк кандай чара көрүш керек деп ойлойсуз да? Мына ушул баягы сомдун курсун Казакстандагыдай абалга келтириш үчүн. Кыргызстанда эми өзүңөр билесиңер эмне себептен кармап турат? Бизде ошо улуттук банктын ошону көзөмөлдөп туруу инструменттери күчтүүрөөк. Россияда, Казакстанда жана валюттук биржалар бар. Ошону көбүрөөк жанагы валюта сатылуу базарларына чыгып, ошо спекуляциялык оюндарды көбүрөөк жүргүзүп, кээ бир мамлекеттер мисалы үчүн ошо биржанын айынан өзлөрүнүн ички улуттук валютасын кадыр-баркын түшүрүп ичти. Кыргызстан өзүңөр билесиңер, биздин валюта биржасы жок. Анча-мынча казынада канча валюта, канча акча бар экенин аз-маз эле адамдар билет. Кичинекей мамлекет болгондуктан мен ойлоп атам, бүгүн аткаруу өкмөтү колунан келишинче баягы финансы министрлиги менен ушул курсту кармоого аракет кылат. Жакында эле 52-53 барып токтоду. Бул биринчи сигнал. Мен өкмөт мүчөсү болгондон кийин өзүмдө толук маалымат жок. Канча каражат бар экенин, улуттук каражат боюнча жана валюталык каражат боюнча ошонун балансына жараша туура саясат жүргүзүш керек.
Бажы союзу жөнүндө айтып калдык. Негизи Бажы союзуна Кыргызстан 2016-жылы киребиз деп атат да, 2014-жылы киребиз деп айтылды эле. Бирок эми азыркы тапта кара 2016-га чейин документтер даярдалып турат. Анан негизи эле ошол Бажы союзуна кириши менен Кыргызстан кандай утушка ээ болот? Албетте эркиндик деген аябай ыйык нерсе. Биз 20 жыл өзү эркин мамлекет болуп, эркин аймактагы экономикалык өнүгүүнү иштете албай, көп мүмкүнчүлүктү кетирип алдык. Ансал кеңесип жана коррупциялык туура эмес иштердин негизинен көмүскө экономикада аябай күч алып, мына бүгүнкү күнү эч кандай өзүбүздүн өндүрүш ишканаларыбыз жок. Бул туура эмес саясаттын негизинде Европадан, Кытайдан келген товарлардын күчү менен нетто импортер деген мамлекеттин негизинде жашап атабыз. Ансыз келгенсип биздин ушул баягы экономиканын түптөлүп кетиш стратегиясын туура койбогондуктан бюджетте акча жетишпей, азыркы эле Бажы союзуна киребиз деп аткан Россия мамлекеттерине стратегиялык багыттагы экономиканын чоң көлөмүндөгү объектилердин баарына кол коюп өткөзүп бердик. Газпром, ошол Русгидронун проектлери, Залкарбанк, анан бүгүнкү финансылык жанагы милдеттерди алдык. Жакында эле аэропорттон келатып, жана Роснефть деген компаниялардын Россиянын чоң күчтүү стратегиялык ишмерлеринин иши Кыргызстанда жүрүп атканын байкадык. Ансыз келгенсип 20 жылда бүгүнкү социалдык маселе чечип аткан 1 миллионго жакын жана мигрант деген биздин иш менен камсыз кылуу маселелерин биз Россиянын көз карандыгына келип такап койдук. Эгерде ушул маселелер болбогондо, биз жана биздин өкмөт айтып аткан киребиз, кирбейбиз деп маселени көтөрүш үчүн мына ушул маселелерди алдынан мурдараак көрөгөчтүк кылып биз туура чечим менен кабыл керек. Мен дагы эл билбеген ТМЗдын аткар өкмөттүн ортосунда кандай келишимдер келинди, көпчүлүгүбүз билбейбиз. Мен коркуп турам, бул баягы кумтор сыяктуу улуттаттырабыз, анан элди багабыз деп кыйкырып отуруп, аягы турмуштун талабына жараша, биздин экономикалык акыбалына жараша жана Бажы союзунун келишими кол коюлат. Анан ошо бүгүн эле Фейсбуктан мындай маалыматты окудук да, социалдык түйүндөрдөн. Бул Казакстандагы маалыматтар экен, эми ал жакта Бажы союзуна киргендигине байланыштуу айрым товарларга чектөөлөр белгилеп атат да, мисалы сапатына жараша. Эми аны дагы ошол эле коомчулукта ар кандай талкууланып турат да Казакстандын өзүндө. Мисалы бири туура десе, экинчилери баягы эми бул чектөөлөргө алып келип атат деген баягы ишкерлерге депчи. Ушул жаатынан алып караганда бизде дагы ошондой болуп калышы мүмкүн эмеспи, мисалы эгер Бажы союзуна көпчүлүк нерсени бул азыр Казакстанга үлгү кылып, азыр кээ бир ошого байланыштуу биздин эксперттер аларды карап анан баягы салыштырып атат да, эгер бизге кире турган болсо, биз кире турган болсок кандай болуп калат деген маанидечи. Эми көп эксперттер бул аналогия жагынан алып Казакстан менен салыштыруу маселесин көтөрүп, баягы куруу популизм негизинде иш жүргүзүп атканын мен байкап турам. Казакстанда айтып атышат, Россия өнүккөн жокпуз деп айткан жок. Россияга караганда биз азыраак өнүктүк деп айтышат. Бул эки чоң маселенин маани негизинде айтылган сөз. Биз Бажы союзуна кире турган болсок, жакшы, жаман жактары бар. Начар жагы мына бүгүнкү шартка караганда биз жана реэкспорттук Кытайдын соода аймагы менен жашап келатабыз. Мунун негизинде иш менен камсыз болгон эки чоң базар аймагыбыз турат. Анан ошонун негизинде көмүскө экономикада тамактап аткан бюрократиялык чиновниктер турат. Мына ушулар эгер кол коюлса, жана чек ара бөгөттөө менен бул контрабанданын агымы токтогондо ушул каражаттардан айрылып калышы мүмкүн. Көпчүлүк ушул шартта иштеген адамдар жумушсуз калып калышы мүмкүн. Экинчиси, биздин жана дүйнөлүк соода уюму болгондуктан Европадан, башка эркин өлкөлөрдөн келип аткан товарлардын баасы кымбаттап, жанагы биз чогуу кол коюлган келишимдин негизинде сапаты ошол эле бойдон. Азыр деле Европанын шырпа тирип эскирген машиналарын келип свалкага салып атабыз. Жаңы машиналар келет, бирок ал аябай аз. Анткени биздин экономиканын төмөндүгү жана элдин бүгүнкү каражаттын аздыгынан биз ошо чет өлкөнүн товарлары менен жашап атабыз. Кыргызстан эч нерсе өзү чыгарбайт. Ошол товарлар кичине кымбаттайт. Кымбаттаса элдин алуу күчтүгү азайгандыктан Россиянын ошо бизге кошулган Казакстан, Белоруссиянын өндүрүш ишканаларынын продукциясы бизге келиши мүмкүн.
Эми бул товар, анан үчүнчүсү бар. Алардын бүгүнкү социалдык пакеттери күчтүүрөөк, ошо пенсионерлерде, пособияларда. Эгерде кээ бир товарлар бизде кымбаттаса, бүгүнкү биздин бюджет тармагында иштеп аткан ошол журналисттер, врачтар, мугалимдер, чиновниктер социалдык жактан кыйналып калышы мүмкүн. Бул кыйнала турган жагы, бул жагын азыр өкмөт туура коюш керек маселе. Жөн эле курулай акча сурай бербей, ошо жана жумушсуз кала турган социалдык катмарга эртең менен жумуш камсыз кылуу ишканалардын маселесин Россия менен, Казакстан менен экономикалык түрдө популизм эмес аныктап сүйлөш керек. Үчүнчүсү, жанагы бизде социалдык пакеттерде кыйналып калган бюджеттик тармактагы кызматкерлерге хотя бы индексация кылып, ушу бажы сайысына башында кирип аткандагы кыйынчылыктарды жеңилдетүү маселесин туура коюп, жакшы ортодогу долбоорлорду иштеп чыкса, мен ойлойм, бул демилге Россия ошо Казакстан жагынан келди. Алар деле туура түшүнүгү менен колдоп бериши мүмкүн. Анан азыркы мен келишимдерди акча бериңиз, биз ушинтебиз, баягы кыргызчылык кылып, көмүскө экономикада калып, бөлүп тартып, бөлүшүп, же ошо социалдык жакка тарматпай кетип калса, Россия же Казакстан эч качан бизге каражатын бербейт. Бул ишеним негизинде чечиле турган маселе. Бул жанагы мен көтөрүп аткан киргенде оор нерселер. Албетте, ар бир келишимдин жакшы жаман жагы бар. Жакшы жагы, бизге караганда бул мамлекеттер экономикалык жактан салмагы оор, өнүккөн мамлекет. Экинчиден, 170 миллион адам жашап аткан базардын аймагы ачылат. Анан жалпы акча каражат системасы келет. Чек аранын жеңилдиктери келет. Жана бизде социалдык маселе чечип аткан эмгек мигранттардын бүгүнкү юридикалык жактан укуктарынын маселеси жеңилдейт. Анан негизи эле күчтүү мамлекеттери кошулганда экономикада капитализация деп коет. Мен ойлойм, Кыргызстан өзүнүн өзгөчөлөнгөн мурдагы өсүп аткан жанагы айыл чарба продукцияларын санын көбөйтүп, бизде өсүп аткан көпчүлүк жер жемиш өсүмдүктөрү Россия тармагында аба ырайы тармагына жарашуу аларга өспөйт. Биз эгер ошону аткаруу өкмөтү туура стратегия менен финанстык каражатын туура колдонуп 5 жылдык 10 жылдык программа түзсө, Кыргызстандын өнүгүп кетиш шарты кенен. Анан эми коопсуздук маселесин суроonu сизге бергим келип атат. Негизинен өткөн жумада Кыргызстандын коргоо министри менен Россиянын коргоо министри жолуккан. Анда айтылды да, канттагы авиабазасы, канттагы баягы ОДКБнын базасы күчөтүлөт, жана ага байланыштуу каражаттар да бөлүнүп, аскер техникасы дагы бөлүнүп атат да. Мунун өзү эмнени айтып атат да? Азыркы мен ушун мисал коюп кетейин. Жаңы эле жана экономикалык тармактагы бажы сайысын биз талкуулап кеттик. Мен өзүм согушту көрүп келгем. Баарыбыз эле баягы жакшы турмуш, жакшы экономика келсе экен дейт. Азыркы күнү бажы сайысына кире тургандын бир чоң бир саясий маселеси бар. Жана сиз айтып аткан азыркы коопсуздук маселеси. Эгерде эртең жаңжал чыгып, кан төгүлүп кетсе, ичип аткан тамагыңды таштап, бала акыраң менен чыркырап кутай албай калышы мүмкүн. Бүгүнкү күнү Орто Азия мамлекеттеринин ортосундагы ушул коопсуздук маселесинин гаранты болуп турган азыр Россия мамлекети. Азыр чек ара маселелери көтөрүлүп атат. Мен ойлойм, эгерде чын эле коопсуздук маселесин стратегиялык жактан карап келсек, биз жанагы колун сунуп аткан, сунуш кылып аткан мамлекеттер менен биринчиден ушу коопсуздук маселесин көтөрүшүбүз керек. Эртеңки күнгү тынчтыгыбызды, стабилдүүлүгүбүздү. Анан эми турмушундай экен, бажы союзунун маселесин оор болсо да, коопсуздукка караганда жеңип кетүү бул турмуштун маселеси. Мен ошондуктан ойлоп атам, кичинекей мамлекет болгондуктан азыркы Сирияда болуп атат, Западта болуп атат, көп өнүгүп келаткан мамлекеттерде жаңдал чыгып атат. Кудай Кыргыз элинин ушундан алыс болсун. Эртеңки бала акыбарыбыздын тынччылыгынын негизинде биз бүгүнкү жанагы бизге сунуш кылып, кайрымдуулук кылып аткан эртеңки интеграциялык маселени көтөрүп аткан мамлекеттер менен Россия, Казакстан менен коопсуздук маселесин дегенде баардык келишимдерди туура кол кое алсак, тынчыраак уктап, эртеңки келечегибизди аныктап алабыз. Рахмат.